Assalamu алейкум, кандайсыңар достор? Силер менен Мирлан. Азыр биз Америка Кошмо Штатында Коламбус деген шаарда отурабыз. Жаан жаап атат, мөндүр жаап атат. Подписчиктериме жана ошондой эле жаңы көрүп аткан адамдарга бир аз маалымат берип кетейин деп силердин алдыңарда отурам. Абдан көп суроолор бар да, бул жерде Америкага келгенден баштап Америкадан ары жашап кетиш. Ал үчүн көптөгөн мындай сыноолорду өтүш керек болот да. Анан ошонун баардыгын жооп катары мен өзүмдүн мындай башыман өткөн нерселерди бир аз айтып берейин деп чечтим. Мисалы, жаңы келген адам бул жаңы мамлекет болуп атпайбы? Мисалы, Кыргызстанда туруп алып кээ бирөө Американы бир өзгөчө укмуш элестетиши мүмкүн да. Бул жерге келгенде адам өзү ошол нерсеге даяр болуш керек да. Ишенсеңер, безвыходной иштеген күндөр болот да. Мисалы, жаңы келгенде каяка чыгышат адамдар? Албетте, эми көбүнчө баягы виза менен келгендер, же болбосо мурда мисалы Мексика менен келчү, азыр болсо Мексиканын жолу жабылып калбадыбы? Ошондо бардыгы эле баягы колунда первоначальный границадан өткөн документти алышат, ошол документ менен анан кийин баягы өзүнүн легализация процессин башташ керек да. Ошол документтерди тапшырып, анан баягы документтер social work деп коет, ошолордун баары келгиче бир жагы эле бир 6 ай өтөт да. Айдын ичинде жата бермек белем, мисалы үчүн. Ошон үчүн ал иштеш керек. Албетте, Америка киргизип атканда ошон үчүн сурайт да сенин поручителиңдичи. Поручаство этип атат, мен бул бирдеке жаман иш кылбайт, мен муну поручитель болом депчи. Ошон үчүн адресин берип атат дегендей. Анан ошол себептен Америка баягы киргизет. Дальнейший сен эмнеге биякта иштеп атасың, эмнеге тиякта иштеп атасың дебейт да. Мындай силердин аркаңардан бирөө контролдоп болгону мыйзамды бузбаш керек. Экинчиден, албетте силер Кыргызстандын правасы менен мисалы жеңил машина айдасаңар болот, бирок көп эмес. Кээ бир штаттарда 1 ай болсо, кээ бир штаттарда 3 ай. Право алыш кандай? Бул айдоочулук күбөлүк. Айдоочулук күбөлүктү алыш эми башында келгенде бияктан албетте Кыргызстандын паспорту болсо, ошол паспортуңар менен, загранпаспорт менен Bank of America'дан барып карточка ачтырасыңар. Эч кандай маселе жок. Бул Bank of America Америкада мындайча айтканда алдыңкы орунда турган банктардын бири. Ошол банктан барып өзүңөргө дебетовыйбы, жанакындай кредитный карта тууралуу эми көбүрөөк кичине өзүнчө маселе ал. Ошол карточкаларды ачкандан кийин силердин карточкаңар менен колдонгон баягы стейтмент чыгат. Ошол стейтмент менен жана үйдүн адреси, баягы бил деп коет, ошол нерселер менен барып айдоочулук күбөлүк аласыңар, маселе жок. Мисалы, силер жанакындай пикап трака чыксаңар болот. Пикап трака ошол айдоочулук күбөлүк жана ошондой эле жаңы келген адам өзүнө компания ачса болот. Компания ачыш эми көп болсо бир 200-250 доллардын тегерегинде эле акча. Бул бир күндө доставкада иштеп таап ала турган акча да, мындай элестеткенде. Эми болуптур, компания ачтыңар, праваңар бар, пикапка чыктыңар. Пикаптын условиясы мына азыркы күндө деле балдар иштеп жаткан мени калпайтты дебейт болуш керек. Ал жерде оңой эмес да. Мисалы, келип алып мен пикап айдап анан укмуш акчаны көрө берем дегендей алыс болуш керек. Себеби дегенде ал жактан да өзүнүн шартына көнүшүңөр керек. Ал мондай трактагыдай болуп, бул трак бир аз туруп, мындай бир аз чоңураак болуп, айдаганда да чарчабайсың, мындай бир аз эме да. Балдардын айтымына караганда пикапта да жумуш оңой эмес. Себеби дегенде пикапты айдап атканда жана тройка деп коет, машина ташыйсыңар, ошол машиненин штаттан штатка барганда кээ бир штаттардан түнкүсүн айдайбыз дейт да, чтобы ошол штрафка илбеш үчүн. Анткени ал 3 машине уже перевес болот да. Перевес болгондо сен обязательно коптор токтотуп штраф аласың. Анан пикапта жүргөн балдардын кээ бирөөсүн билем, пикапта бир 6 ай же 1 жыл иштегенден кийин башка жумушка которулуп кетишет да. Себеби дегенде көбү эми баягы документи колго тийгенче анан трака чыкканга чейин ошол жакта иштешет. А кээ бирөөсү болсо башынан ошол көп тикет алат да. Көп тикет алганда биякта тикет деген эмне? Бул штраф да. Ошол
биякта историяга анын баары жазылат. Историяга жазылса кийин трактовый компаниялар жумушка албайт, же болбосо страховкаң кымбат болот. Ушундай бир өзүнүн ызчылары бар. Анан ошол себептен мен ал жумушка иштебегиле деген жокмун, иштегиле, просто ошондой өзүнүн мындай кыйынчылыктары бар деген нерсени айткым келет. Доставка жумушу, мына доставка мен ошол гана бир гана себептен баягы шаардын ичинде жүрөсүң, шаарды изучать этишиң, өзүң жаңы келип атсаң, анан баягы шаар келе калып эле сразу талаага чыгып кеткенде дагы туура эмес болуп калат деп доставканы тандагам. Доставкада иштеп, доставкада кудайга шүгүр $150дөн $250 чейин күнүнө тапса болот. Эми ал по сезону да карайсыңар да. Келгенден баштап иштедим, 8 ай без выходной иштедим. Бул доставканын эми өзүнүн да түйшүктөрү бар. Ал жерде мына доставкада жүргөн азыр балдар мага калп айтты дебейт. Бул жерде мисалы даунтаунга барып иштешиңер керек болот. Даунтаунга барып иштесеңер, ал жерде силерди машинеңерди баягы товинг кылып кетет. Товинг кылгандан сен почти бир күндүк акчаңды бересиң. Ушундай бир өзүнүн эмелери бар да. Ошол нерселерге көгүнүшүңөр керек. Анан мисалы кээ бирөө грин карта менен келгендер бар, келип алып анан алардын документтери сразу колго тиет, өздөрүнүн аккаунт ачышат. Аккаунту жоктор эмне кылат? Аккаунту жактар тааныш билиштерден алып ошолордун аккаунту менен иштеп турат. Ачык эле айткандачы, мисалы грин карта менен келгендер го, эми алар деле башында балким бирөөнүн документи менен, бирөөнүн аккаунту менен иштебесе, документи менен эмес, аккаунту менен. Бирок өзлөрүнө баягы алардыкы бат эле келет. Бир айдын ичинде келсе керек, ошо бир айдын ичинде документтери келгенден кийин social менен өздөрүнүн аккаунт ачат. Social бул INN number деген сыяктуу эле да, ошол INN сыяктуу, ошол social жок болсо, силер өзүңөргө аккаунт ача албайсыңар. Жылдын аягында, мына азыр марттын 15-терине чейин могу компания ачкандардын баардыгы налоговый тапшырыш керек. Жыл сайын сен баягы бир жылдык тапкан акчаңа налог төлөйсүң. Такси жумушу. Такси жумушунда албетте такси жумушу дагы абдан мындай өзүнүн бир түйшүгү бар. Бул опасный район экен, мен аяка барбайм дебейсиң да. Кээде билбей алып аласың, кээде жумуш жок болсо айла жок барасың. Мисалы Чикагодо таксовать этип жүрдүм мен, ал жерде ошол Инглвуд деген район бар, ошо Саутсайдта. Мен ошол жерлерде 5-6 сааттан түнкүсүн иштеген күндөр болгон. Бирок негизи опасно да, ал жерлерге негизи барбоону сунуштайт элем. Бирок чынында айтканда көпчүлүк почти 80% ошол жерлерге барып эле иштейт. Анан кээ бирөө мен ал жерге барбайм дегендер ал бир аз эле да. Калгандары барып эле жакшынакай эле күндүз кадимкидей эле кирип барып эле иштеп жүрүшөт. Бирок негизинен ошол күнүгө эле ал жерде убийство, атуу, сатуу жанакындай беспредел боло бербейт. Бирок бир кандайдыр бир провокация болуп кетишипмин, же болбосо кандайдыр бир себептерге туш келип калбаш үчүн ошол себептен андай жерлерге көп барбооңорду сунуштайт элем. Силердин өзүңөрдүн квартираңарга, тамак ашыңарга, баскан турганыңарга дагы жада калса үйүңөргө акча салганга жете тургандай акча тапсаңар болот. Канча акча десеңер, жумасына примерно мен эсептеген боюнча жакшы айдагандар бир 2000-2200 жумасына жапса, бирок бул без расход, потому что бул жерде еще бензин бар, күнүгө бир $30 бензин алышыңар керек. Ичкен жегениңер бар дегендей. Ошонун баарын эске алгыла, орточо эсеп менен $1800 в среднем жумасына табышат таксиде айдагандар. Лимо такси деп коет. Бул жерде мисалы Москвада эгер мен өзүм Москвада да иштеп келгем. Москвада мисалы Uber Black, ал жерде кандай эле, ал жердики элит, анан бизнес класс деп бөлүнөт да. Бул жердин бизнес классы жанакындай Suburban, же болбосо GMC, Escalade, чоң ошондой машинелер, кара машинелер менен жүрүшөт. Алардын тапкан акчалары бир аз албетте көбүрөөк.